Şu sözüңүзгө кабырда дагы, ахиретте дагы ушуларга сооп берилет. Башка сөзүңүз билбейм. Мына ушу сөзгө саллаллаху алейхи ва саллям аз дегенде 300 жол. Канча жол я? 300 жол. 300 жол. Эрте менен кечинде тияка бияка басканча Аллага жакындай турган. Канча көп айтсак, ошончолук Аллага жакындайбыз. Пайгамбарыбызга салам, салават айткан сайын намазды айтып атабыз. Ассаламу алейка айюхан набий ва рахматуллахи ва баракату деп салам айтып атабыз. Андан кийин Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид деп салават айтып атабыз. Айтып атабыз. Ушуну канчалык го намаздын ичинде, намаздын сыртында дайым айтып жүрсөк, зикир кылып жүрсөк, Алла Таалага ошончолук жакындайбыз. Бизди жараткан, күн сайын өмүр берип жаткан, өң берген улуу Алла бизге буйрук берип атат. Не деп буйрук берип атат? Алланын буйругу экен. Пайгамбарыбызга салам салават айтуу. Кимдин буйругу экен? Биз Алланын кулубуз. Буйрук аткаруучубуз. Алла биздин жаратуучубуз. Буйрук берүүчү Алла Таала. Буйрук берүү Аллага таандык. Ала лахул халк вал амр. Аллага таандык, жаратуу дагы, буйрук берүү дагы. Алла Таала өзү периштелери Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салам айтат дейт, мынакей. Инна Аллаха малаикатаху юсаллуна аля наби. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салават айтат. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга салават айтат. Периштелердин бардыгы салават айтат. Анан айтат: "Эй, иман келтиргендер, силер дагы Мухаммад алейхиссаламга салават айткыла, жана салам айткыла" деди. Саллу алейхи ва саллиму таслима. Биз не дейбиз? Саллаллаху алейхи ва саллям. Эң кыска салават. Демек бул ыйык аятта Алла Таала момин пенделерге Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салават айтканга буйруп атат. Такриман ли мақамихим ва ташрифан лахум. Мына пайгамбарыбыздын макамы канча улуу, канча шарапаттуу, периштелер, даражалар көтөрүлүп, күнөөлөр кечирилет, Аллага жакындык, бардыгы пайгамбарыбыздын шафаатына ылайыктуу